Адахан мырза, Азаттыктан чечим боюнча кандай комментарий бересиз? Чечим жашасын Кыргыз адилеттүү соту. Жашасын Кыргыз. Аман болсун. Мына прокурор өзү айтып атат. Мыйзамсыз ушул мыйзамсыз, бирок күнөөлүү деп таап берсеңер Мадумаровду деп жалдырап отурганы, бул эмне дегени? Бул жапайычылык. Бул кызындай жапайычылык. Кеп маселе жөнүндө кетип бараткан жок, кеп Мадумаров жөнүндө кетип барды. Ушул жогорку кеңешке жеткирбей койсок, алып барбай койсок, барбай калса деген. Мунун түбү жакшы эмес. Ниети каралардын бүтүндөй бир жакшылык алып барбайт. Муну Аллах насип кылса, ар биринин өзүнүн башына түшө турган күн алыс эмес. Башкургон чараңызды ошо сот чечими күчүнө киргенге чейин деди. Демек шаардык сотко чейин камакта болуп шаардык сотко чейин ошондон кийин дагы болушу мүмкүн. Мына өзүңөр карап көрсөңөр балдар, күнөөсүз деп табылсын дейт. Баягы эмне боюнча, булар койгон айып боюнча. Бирок күнөөлүү деп эсептеп бериңиздер деген ол логикага жакпаган жапайычылык.